Ibn al-Mukaffa, Kalila и Димна. Жалпыны жакшылыкка үндөгөн тамсилдер жыйнагы катары таанылган чыгарма. Бул чыгарма перс жазуучусу Ибн аль-Мукаффанын курч калеминен бүтүндөй Иракка чыгыш адабиятына, ошондой эле Европага да тараган. Анын аталышы, анын каарманы эки чөөнүн атынан улам келип чыккан. Ал түп нускасы ушул күнгө чейин жетпеген, убакыт өткөн сайын кээ бир өзгөртүүлөргө дуушар болгон Индия тамсил жыйнагы Пачантантра аттуу чыгарманын котормосу болуп эсептелет. Пачантантра 5 бөлүм 5 китептен турат. Барзавайх Бурзоя аттуу Иран падышасы Анушировандын сарай дарыгери тарабынан Пехлеви эски Иран тилинде которулган. 8-кылымдын орто ченинде ошол жазмадан араб тилине которулуп, эл арасына абдан кеңири таралган. Ошону менен бирге бир топ чыгыш тилдерине 10-кылымдардан баштап бир катар Европа тилдерине которула баштайт. Бир гана ушуну менен гана чектелбестен, андагы кээ бир окуялар, мисалдар, диний китептерге камтылып, Европа фольклоруна, Боккаччо жана Ариосто сыяктуу батыштын улуу инсандарына таасирин тийгизген. Ошондой эле башка аталыштар жана өзгөрүүлөр менен да таралган. Мындан сырткары фарс тилинен түрк тилине 16-кылымда, өзбек жана татар тилине 19-кылымдарда, орусчага 17-кылымдарда которулган. Бирок эмнегедир дүйнөлүк адабиятка ушунчалык белгилүү болуп, жалпыга маалым болгон чыгарма азыркы кезге чейин кыргыз тилине которула элек. Калила жана Димна тарыхта эң көп окулган, которулган жана башка адабияттарда көп колдонулган алдыңкы чыгармалардын арасында турат. Негизги темасы адеп, ахлак жана саясат. Өзгөчө падышалар менен ак сөөк катмардын ортосундагы мамилелер, маектер, көпчүлүктүн алдындагы кадыр-барк, ага татыктуу болуунун негизги тепкичтери жана негиздери, ошондой эле калктын бийлик менен болгон байланышы, саясаттагы ар кандай көрүнүштөр, иш билгилик, кыянат, тузак жана азгырыктар сыяктуу маселелер камтылган. Чыгарманын негизи индустрияга таандык Пачантантра аттуу эмгекке барып такалат. Ошондуктан Калила жана Димнадан кеп козгоордон мурда чыгарманын түпкү булагына көңүл бөлө кетели. Бул китеп тууралуу Сильвестр де Саси, Генри Зотенберг, Йоган Хертель, Теодор Бенфи, Теодор Нелькедека, Карл Броккельман, Кейт Фальконер, Уильям Райт, Мардини, Людвиг Костартен сыяктуу чыгыш таануучулар изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн. Чыгыш дүйнөсүнөн Махмуд Таймур, Абдулла Махмуд Исмаил, Мухаммед Сабри, Таха Хусайин, Абдул Вахаб Аззам, Мухаммед Күрт, Али сыяктууларда алардан кем калышкан эмес. Чыгарма биздин заманга чейинки 3-4-кылымдарда эле пайда болуп, фольклордук жактан андан да мурунку булактарга таянат. Пачантантранын сакталып калган санскрит тилиндеги жазмасы болсо 11-кылымдарга таандык. Эмгектин түзүүчүсү жаралыш тарыхы азыркыга чейин толук чечиле элек табышмак бойдон калууда. Ошондуктан салттуу түрдө чыгарманын жаралышын Байдаба аттуу акылманга таяп жүрүшөт. Буга ылайык Индия падышасы Давшалимдин өтүнүшү менен Байдаба тарабынан ушул үлгү насаат баяндары топтолгон китеп түзүлгөн. Пачантантра кыска ырлар, ошондой эле ич ара кыска баяндамаларды камтыган 5 негизги бөлүмдөн турат. Каармандар адам баласынын табиятын, коомун символикалуу түрдө чагылдырган жаныбарлардан тандалып алынган. Окуялар Каратака жана Даманака деген эки чөө тарабынан баяндалат. 5 бөлүм ушундайча аталыштарга ээ. Достуктун жоголушу 22 окуя, Достошу 7 окуя, Карга менен
үкілердің салғылашы жөнінде баян 17 оқия, жетішкендіктерден қол жуу 12 оқия, қайдыгерлік мамиле 15 оқиядан түзілген. Пачан тантра елді башқарған қиын чықмаларға бағытталып, насаат, жақшылыққа шақыру талқуларынан тұрады. Кейбір маалыматтарға таянсақ, Македондық Искендер өз жеріне кеткенден кейін бийлікке келген Дабшалим елді аяусыз езіп, көрбеген көргілікті көрсеткен. Буға бері жақта белі қишайып, ары жақта жүрегі қайышқан ақылман Байдала қылдай болса да қатасының чекесін жеткірейін деп кетеп жазады. Падышаға қату тибесін, буға қары келіп, қыжыры қайнап, қол алдындағы қалқы дағыда езбесін үшін қаармандарын жалаң жануарлардан таңдады. Бенфига таандық шығарманын санскрит тілінен оғдарған қотормосының кириш сөзінде Европа жана ошондой эле бүтүндөй дүйнө адабиятындағы жануарлардың каарман катарында берилиши Индиядан өткөн деп айтылат. Эң алгачкы кененирээк изилдөө Гертель тарабынан жазалган. Чыгарманын эң эски топтому алгач киришүү бөлүгүнөн туруп 5 бөлүмдөн түзүлгөн. Барзавайх чыгарманы толук которуп, ага кейбир Индия жомокторунда кошумчалаган. Кошумчалардын алдыңкы 3 бөлүмү кийинчерээк Махабхаратадан алынгандыгы аныкталган. Андан кийинки 2 бөлүмү Пачантантранын жаңы топтому Хитопедаса аттуу чыгармада да болгон. Мындай аныктамалар топтомдун Калила жана Димна катары түзүлүшүнө чейин бир канча электен өтүп, кошумча өзгөрүүлөргө дуушар болгондугун көрсөтүп турат. Окуялардын фольклордук табияты, жөнөкөй жана кызыктуу мазмуну менен чыгарманын дүйнө жүзүнө бат таралышына өбөлгө түзгөн. Эң биринчи котормо Пехлеви тилинде 570-жылдардын тегерегинде Ирандагы Сасаниддердин падышасынын буйругу менен ишке ашкан деп белгиленет. Бирок бул котормонун түп нускасы азыркы күнгө жеткен эмес. 8-кылымдардын орто ченинде фарс жазуучусу Ибн аль-Мукаффа тарабынан арабчага которулган. Чыгарма Калила жана Димна деген аталышта бүткүл Иракы чыгышка жайылган. Византия жана Славян жергелеринде Симеон Сифтин 1081-жылы которгон котормосу менен белгилүү болгон. Анда чөөлөр Стефанит жана Ихнилат деген ат менен эскерилген. 8-кылымдарда кимге таандык экени белгисиз испанча котормосу, андан соң Иоэл аттуу кечилге таандык иврит тилиндеги котормосу, Иоанн Капунскийдин кийинчерээк немис, испан жана итальян котормолорунун негизи болгон латын котормосу жарык көргөн. Бардык ол бул чыгарманын 200дөн ашык 60 тилдеги котормосу бар. Ошондой эле 19-кылымдардан баштап ооз-эки түрдө Кытай, түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнө жеткени да белгиленет. Өлчөмдүү тамсил жыйнак Пехлеви жана арамей тилинде Сасанид империясынын карамагына кирген азыркы Иран жана Сирия аймактарында өтө белгилүү болгон. Мындай көрүнүш 7-кылымдардан кийин ошол эле аймакта мусулман араб маданиятынын оңой жайылышына өбөлгө түзгөн. 7-кылымдын аяк ченинде аталган аймакта Византия таасири солгундап, араб маданиятына жакын өскөн эски ак сөөк катмар бийликке келет. Ибн аль-Мукаффанын аталары да ушундай барктуу мамлекеттик кызматкерлерден болгон. Сасаниддердин доорунда алар башкаруучулардын катчысы катары кызмат өтөшкөн. Атасы Дадое Иракта салык иштерин караган. Кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген күнөөгө кабылып, жазалардын айынан бир колу шал болуп калган. Ошондуктан ал Аль-Мукаффа колу шал деген лакап ат менен таанылып, Рузбих болсо колу шалдан уулу деген ысым менен атыгып калган. Рузбих 723-724-жылы Гур шаарында туулуп, балалык чагы Басрада өткөн. Ал кезде Басрага ар түрдүү маданияттар агылып турган. Рузбих атасынын жардамы менен белгилүү билим ээлеринен сабак алып, билимге ээ болгон. Жогорку билимге ээ болгон.
18 жашка келгенде Шапур шаарына көчүп барып, шаар башчысы Аль-Масихтин катчысы болуп дайындалат. Өмүрүнүн аягына чейин бир канча акимдин катчысы кызмат аткарган. Исламды кабыл алгандан көп өтпөй, Басранын акими тарабынан 760-жылы өлтүрүлгөн. Азыркы күнгө чейин анын эмгектеринен бир канчасы эле сакталып калган. Алардын арасында диний усул китептери, тарых китептери да бар. Ошондой эле ал мыкты котормочу да болгон. Анын котормолорунун арасынан эң мыктысы албетте Калила жана Димна. Чыгарманын кыскача маани маңызына токтоло турган болсок, бир кездерде Индастанда Дабшалим аттуу падыша жашаптыр. Эл үчүн, жер үчүн деп каражанын кар учуруп, өлкөсү үчүн кам көрчү. Ошондуктан анын мамлекети аябагандай өнүгүп өскөн эле. Эл да бакубатка балкып, жаркын жашоонун ырахатына чөмүлүп жашап турган кези. Падыша калк үчүн күйгөнү менен жыргалчылыкка алдырып жиберчү эле. Той топурду жактырчу. Күндөрдүн биринде атайын дасторкон жайдырып, элди жыйнап той өткөрдү. Той тараганда жанына аксакалдарды, уазирлерди чакырып кеңеш сурады. Кол ачык болуунун пайдасы жөнүндө кеп уланып, акылмандар падышага кол ачыктын бак ачык болоорун белгилешти. Падышага мындай кеңеш майдай жагып, казынадагы байлыгын элге таратып берди. Кедей кембагалдар байып, колунда барлар мурдагыдан да жакшы жашоого жетишти. Ошондой күндөрдүн биринде падыша Дабшалим түш көрдү. Түшүндө жүзү нурдуу карыя келип, ага: "Эй улуу падыша, казынаңды, байлыгыңды элге таратып бергениң үчүн сага Кудай ыраазы болду. Ал сага белегин даярдап койду. Таң эрте туруп чыгышты көздөй жол тарт. Ал жактан чоң казынаны табасың. Мына ошол Кудайдын сага берген чоң белеги." Падыша эртеси таң атаарда жолго чыкты. Чыгышты